Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөлөт Таштанбек айтып берем, саламатсыздарбы? Бүтүндөй элдин убалына калган министр Бейшеналиевке кандай жаза колдонобуз? Аз күн мурун OurWorld.org сайты дүйнөдөгү коронавируска каршы эмдөөнүн картасын чыгарыптыр. Кыргызстан 160-чы орунда турганы шардана болду. Бул эмнени билдирет? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жарым жыл мурун вакцина алууга кол койбой, баш тартып койгону эсиңердеби? Качан гана вирус күч алганда тыбырап жатып калды. Элдин убалын кантебиз? Ооруган адамдар 20 000 сомго чейин дарыланып жатышат. Ал эми акчасы жоктор каттуу кеселге кабылышып, майыпка айланып жатышканы жалганбы? Учурда COVID-19 жапырт жайылып кетти. Министрлик алдын ала чараларды көрбөй, элди апааттан сактап калууга аракет жасаган жок. Былтыркы трагедиядан сабак алып, караңгыдан көз тапкандай жолду көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар эле. Тилекке каршы баары теңирден тескери кетти. Жыйынтыгында ооруган катмар күзгө дейре азап чегет, жоготуулар дагы көбөйөт. Дал ушундай кейиштүү көрүнүшкө жеткизген Алымкадыр Бейшеналиевдин жоопкерчилиги каралабы? Бүтүндөй бир элдин убалынан коркпогон уу коргошун менен мазактаган министрге кандай жаза колдонобуз? Айболот Айдосов: Садыр Жапаров Кытайга барса, мамилебиз жаңы деңгээлге чыгат. Садыр Жапаров Кытайга барса, мамилебиз жаңы деңгээлге чыгат деди бүгүн 8 июлда Назар Ньюс маалымат агенттигине саясатталдоочу Айболот Айдосов. Кыргызстандын колунда Кытай менен мамиле курганга баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Саясий эркибиз болсо, каалоо болсо, башка мамлекеттер деле тоскоол боло албайт. Биз Кытай менен чектешип, товарларды алып өтүп, ишкерликти өнүктүрсөк болот. Бирок туура эмес саясаттын айынан эки өлкөнүн мамилеси солгундап, казактар тартып кеткен. Баары өзүбүзгө байланыштуу. Азыр жаңы команда келди, алар туура багытты тандашса, жакшы натыйжа көрсөтүшөт деп ойлойм. Алдыда Садыр Жапаров Пекинге барып, жеке таанышуу болсо, мамилебиз жаңы деңгээлге чыгат деген ой бар, дейт талдоочу. Орхан Инандыны февралда эле уурдап кетишмек, биз аны сактап калганбыз, дейт Камчыбек Ташиев. Орхан Инандыга коопсуздугу боюнча кышта эле эскертүү берилген. Бул тууралуу анын аялыдагы Сапат билим берүү комплексинин жетекчиси Нурлан, азыр анын фамилиясын эстей албайм. Ал дагы билет болчу. Биз баардык жагдайларды айтып эскерткенбиз. Эгерде ошондой аракеттер болбосо, аны февраль айында эле уурдап кетишмек, деди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Это в феврале месяце этого года было. Мы его спасли, мы его привезли обратно. Его уже увозили. Его уже увозили, мы его привезли обратно. Это было в феврале этого года. Я его жене рассказал это все. Она знает об этом. Его сотрудники тоже знают. Его сотрудник Нурлан его зовут, я не знаю, как его фамилия, является, по-моему, директором вот этого комплекса Сибат. Ташиев Орхан Инандыны башка кыргыз жарандарына салыштырбагыла. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев акыркы учурдагы актуалдуу маселелер боюнча маалымат жыйынында жооп берди. Журналисттер бир ай алдын жоголгон Сапат окуу борборунун жетекчиси Орхан Инандынын уурдалышы боюнча суроо берип, төмөндөгүдөй жооп алды. Рахмат, урматтуу журналисттер. Орхан Инандыны кыргыз менен, кыргыздын гражданы менен салыштырбагыла. Орхан Инанды башка мамлекетте, башка элде жасаган кылмыштар үчүн жооп берип атат. Кыргызстанда жасаган кылмыштар үчүн жооп берген жок азыркы күндө. Орхан Инанды сиз айтып атпайсызбы? Бардыгы эле кыргызстандыкты ушинтип башка мамлекетке көчүп кетти деп айтасызбы деп. Жок. Орхан Инанды бизге башка мамлекеттен келген. Башка мамлекетте ошол мамлекеттин айтуусуна, бүгүнкү айтуусуна жараша кылмыш кылып, террордук кылмыш кылып, анан биздин мамлекетке келип отуруп калган адам катары. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу туугандар, ал Кыргызстандын жаран алгандыгы боюнча мен дагы бир жолу айтам, бизде кылмыш иш ачылган. Ошол кылмыш иштин негизинде азыр тергелип атат. Андан сырткары, эгерде ал Кыргызстандын жараны болуп деп кала турган болсо, ал эч качан анда ал Турциянын жарандыгын тапшырыш керек эле. Бул Турциянын жарандыгын тапшырбастан кайра Турциянын паспорту менен колдонуп, ошо Турциянын паспорту менен жашап жүргөн. Ал сыртынан жылтырап, ичинен калтырак деп коет кыргыздар.
Кыргыздар ушинтип коет. То есть сыртынан ал кыргыздын гражданимин деп жүрөт, а ичинен чөнтөгүндө Турциянын паспорту менен ошо Турцияга кайсыл бир ситуация өзгөрүп кетсе, кайрадан кетип калам деген максатта өздөрүнүн жумуштарын аткарып жүргөн граждандар болгон. Кыргыз менен Орхон Инанды салыштырбагыла. Белгилүү саясатчы Жылдызхан Жолдошова жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жасады. Ош окуясы боюнча Садыр Жапаров УКМКга кылмыш ишин козгогула тез аранын ичинде иликтегиле деген эле. Эмне себептен ушул маселе боюнча ооз ачпай жатасыңар, деди белгилүү саясатчы Жылдызхан Жолдошова. Ага кошумча Орхон Инанды окутуучу жөнүндөгү окуя албетте мамлекетибизге аброй алып келбейт. Кандай болгон чакта дагы абдан өкүнүчтүү деп кошумчалап жогорку кеңештин депутаттарына Ош жана Баткен окуясы тууралуу кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештер, мен бүгүн коллегаларым Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарына суроо берүүнү чечтим. Урматтуу депутаттар, эмне себептен улуттук трагедия болгон апрель Ош Баткен окуялары боюнча маселени көтөрүп бийликтин кабыргасынан бекем кармап күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылбай жатасыңар? 3 окуядан миңдеген жарандарыбыз каза болуп, бүгүнкү күнгө дейре акыйкат орнолбой келет. Ош окуясы боюнча Садыр Жапаров УКМКга кылмыш ишин козгогула тез аранын ичинде иликтегиле деген эле. Эмне себептен ушул маселе боюнча ооз ачпай жатасыңар? Баткендеги согушта жабыр тарткандардын абалы жөнүндө эмне үчүн жогорку кеңеште карабайсыңар? Эгерде жогорку кеңеш ар бир маселеде тегиз, адилет, акыйкат мамиле жасайбыз десеңер, анда урматтуу коллегалар, депутаттар, биринчи иретте болуп өткөн улуттук трагедияны карап чыккыла. Юридикалык баа берүүнү талап кылгыла, күнөөлүүлөр жазасын алышсын. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Шейит кеткендердин арбагы ыраазы болмой сайын биздин ишибиз алдыга жылбайт, деди Жылдызхан Жолдошова. Ичи бураганбы Айтор жогорку кеңештеги өтө жагымсыз окуя социалдык тармактын реакциясы. Кече жогорку кеңештин жыйынында өтө жагымсыз жагдай түзүлдү. Бул тууралуу эл өкүлү Дастан Бекешев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында бул окуя депутаттар мыйзам долбоорлору тууралуу маалымат угуп, суроолор берилип жаткан учурда болгон. Өлкөдөгү хаостон тажаганбы, бийликке кыжыры келгенби же жон гана ичи бураганбы Айтор жогорку кеңештин кызматкерлеринин бири 3-чү кабаттагы депутаттардын биринин кабинетинин алдында өзүнүн аргументтерин таштап кетиптир. Андан кийинки жытты айтып болбойт, жоопкерчиликсиз гана буруксуп турду, деди парламентарий. Бул окуя кайсы депутаттын кабинетинин алдында болгону белгисиз бойдон калды. Кече жогорку кеңеште Сапат лицейлер тармагынын жетекчиси Орхон Инандынын уурдалышы боюнча жыйын болгон. Социалдык тармактардын колдонуучулары бул жаңылыкты сарказм менен кабыл алышты. Мисалы, журналист Семетей Аманбеков белгисиз баатыр тууралуу мындай пост жазды. Пиар адис Марк Чирикчиев бул окуя боюнча күч органдарынын жетекчилерин чакырып, кезексиз жыйын өткөрүүнү сунуштады. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7-каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.